Балдардын тарбиясы жөнөкөй нерселерден башталат. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз балдарыбызга тарбия берүүдө алардын жаштайынан ар түрдүү тарбияларды беришибиз керек. Аларды жаштайынан ар кандай эмне жакшы сапаттарга, жакшы тарбияларга көндүрүшүбүз керек. Бул ата энелердин мойнундагы милдети болуп эсептелет. Эртең Аллах субханаху ва тааланын алдына барганда биз балдарыбыздын тарбиясы жөнүндө дагы суралабыз. Ошондуктан айтканыбыздай биз балдарыбызга тарбия берүүдө алардын айтканыбыздай жаңыдан кичинекей болуп өсүп келе жаткан кезинен жаштайынан алардын түшүнүгүнө, жашына жараша ар түрдүү тарбияларды беришибиз керек. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринин биринде тамактануудагы негизги адептердин үчөөнү эскерет бир хадисте. Үч адепти эскерет бир хадисте. Ал хадиси, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол дасторкондо отурган кезде кичинекей жаш бала Умар ибн Аби Салема деген кичинекей жаш бала ошол тамактанып баштаганда ар тамактын табактагы тамактын ар жеринен алып жеп баштайт да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанакы кичинекей балага "Я гулям", эй уулум дейт. Караңыз, эй уулум деп жакшынакай сөзү менен кайрылып, "Саммилла" дейт. Тамактануудан алдын бисмиллах деп баштагын Аллахтын ысымын эскерген дейт. Демек биринчи адеп бисмиллах деп тамакты баштоо, тамактанууну. Ушуну үйрөтүшүбүз керек. Тамак жеп атканда болсун, суу ичип атканда болсун, эмне бисмиллах деп Аллахтын ысымын эскерип баштоо. Бул биринчи адеп. Ал эми экинчиси андан кийин эмне деди? Ва кул бияминика. Жегенде эмне деди? Оң колуң менен жегин деди. Бул экинчи адеп. Оң кол менен тамактануу. Суу ичкенде болсун айтканыбыздай, тамак жегенде болсун, оң кол менен тамактануу. Себеби башка хадистерде дагы келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, эмне шайтан сол кол менен тамактанып, сол кол менен жейт деген. Ал эми ошол жаш балага болсун, бизге болсун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат? Оң колуңар менен жеп ичкиле деди. Демек экинчи адеп биз балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек. Эмне бисмилла деп айтып, андан кийин оң колуң менен жегин деп үйрөтүшүбүз керек. Ал эми акыркы үчүнчү адеп бул хадисте эскерилген ва кул мимма ялик. Табактагы тамактан жеп баштаганда эмне деп атат? Өзүңдүн алдың тараптан, өзүң тараптан жегин деди да. Бирөөлөрдүн алдынан монтип алып жебей, эмне деп атат? Өзүңдүн алдыңан алып жегин деди. Мынакей урматтуу ата энелер, урматтуу мусулман бир туугандар, биз өзүбүз дагы амал кыла турган жана андан кийин балдарыбызга дагы тамактанууда үйрөтө турган адептердин мына ушул үчөө. Бисмиллах деп баштоо жана оң кол менен тамактануу жана ошондой эле айтканыбыздай өз алдынан жеп тамактануу. Мына ушул нерселерди үйрөтөлү, балдарыбыздын тарбияларына көңүл бөлөлү, урматтуу ата энелер, урматтуу мусулман бир туугандар.